коррупцияның тармағы шуншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болмошу. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат. Назарыңыздарда 7 каналдын коррупцияга бөгөт программасы адаттагыдай эле апта башынан тарта өлкө аймагында катталган жемкорлук фактылары, бул багыттагы мыйзам бузуу аракеттеринин топтому жана алардын алдын алуу чаралары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Өзүн президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси жана анын жакын тууганы катары тааныштырып жүргөн жалганчы жаран кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Тактап айтканда, шектүү жаран өзүн президенттин кеңешчиси жана анын жээни катары тааныштырып, баасы 50 миллион сомго жакын көмүр кенени чет элдик компаниянын менчигине өткөрүп берүүнү талап кылгандыгы аныкталган. Болбосо ал укук коргоо органдарындагы байланыштарынан пайдаланып, кендин ээсин кармоону уюштурууну көздөгөн. Ошол эле учурда ар кандай маселелерди чечүү үчүн өлкө жетекчилиги менен жеке тааныштыгын, үй бүлөлүк байланыштарын жамынып жүргөн. Бул боюнча Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине жабырлануучу арыз менен кайрылып, белгисиз 2 адам президенттин атын жамынып, көмүр кенине ээлик кылууну көздөп жаткандыгын билдирген. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөөнүн жүрүшүндө шектүүлөрдүн президент жана анын жакындары менен эч кандай мамилеси болгон эместиги такталган. Топтолгон материалдардын негизинде кармалгандар УКМКнын тергөө абагына камалды. Өз учурунда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жогорку кызматтагы адамдардын атын жамынып, өлкө мыйзамдарын бузууга жол бербестигин эскертет. Алар аныкталгандан кийин тиешелүү чаралар көрүлүп, кылмыш иши козголот. Мындан улам атайын кызмат ушул сыяктуу фактылардан жапа чеккен жарандарды 0312 62 05 85 номуруна чалууга чакырат. Жерди жана сууну көзөмөлдөө кызматы тарабынан Нарын облусуна караштуу Жерге Таал айыл өкмөтүнө тиешелүү жайыт жери мыйзамсыз пайдаланылгандыгы аныкталды. Айыл чарба министрлиги тактагандай, Каратал участогунун жайыт жерине 3 жаран үй, коро сарайларды мыйзамсыз куруп алган. Жыйынтыгында бул факты боюнча материалдар Нарын райондук ички иштер башкармалыгына жана Нарын региондук архитектура курулуш контролдоо башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Унаа жана байланыш министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин Талас аймактык бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Унаа министрлигинин алдындагы жол чарба департаментинин Талас аймактык номер 3 бөлүмүнүн башчысы жолдорду оңдоо жана куруу боюнча аткарылган иштерди сын пикирлерсиз кабыл алуу үчүн жол эксплуатациялоочу ишканалардын башчыларынан мыйзамсыз акчалай сыйлык алганы аныкталган. Бул асфальтталган жолдордун сапаты терс таасирин тийгизген. Факт боюнча кылмыш ишинин алкагында шектүү адам кармалып, Талас шаарынын ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Өз учурунда УКМК жарандарды мамлекеттик мекемелердеги коррупциялык көрүнүштөр тууралуу 0312 66 04 75 телефон номери аркылуу маалымдоого чакырат. Анонимдүүлүк кепилденет. Бул арада Алай районунун тургуну пара берип жатып кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, колго түшкөн киши 75 000 сом акча каражатын мыйзам бузуу менен мурда Алай районундагы сүт товар фермасына таандык болгон жалпы аянты 3 гектар болгон менчиктештирилген жер тилкесине карата текшерүү иш-чараларын токтотуу максатында берген. Учурда зарыл болгон тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Салык кызматы алдамчылыктын жаңы схемалары тууралуу эскертет. Мекеме билдиргендей, шылуундар электрондук почталарга салык карызы боюнча жасалма билдирүүлөрдү, ошондой эле салыктык укук бузуу үчүн жоопко тартуу коркунучу тууралуу маалыматтарды жөнөтөт. Хаттарда шектүү платформалар аркылуу пайда болгон карызды төлөөнү сунуштаган шилтемелер болот. Шылуундар жарандарды иш аракеттерди тез жана ойлонбостон жасоого мажбурлоо үчүн ар кандай кысым жасоонун ыкмаларын колдонот. Бул жеке маалыматтарды же акча каражаттарын жоготууга алып келиши мүмкүн. Шылуундардын айла амалдарына түшүп калбоо үчүн ким жөнөтүп жаткандыгын текшерип, эгер жөнөтүүчү шектүү көрүнсө, катты ачпоо жана шилтемелерге кирбөө зарыл. Салык кызматынын расмий билдирүүлөрүндө тезинен төлөөнү талап кылган шилтемелер болбой турганын эске алуу керек жана маалыматты салык кызматынын расмий сайты аркылуу текшерүү зарыл.
Ички иштер министрлигинде коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө боюнча жыйын өттү. Мекеме билдиргендей, коррупцияга каршы аракеттенүү чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө кабыл алынган мыйзамдын алкагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын борбордук аппаратына коррупциялык көрүнүштөрдү болтурбоо боюнча жыйын уюштурулду. Өздүк курамга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Отурумда ички ийгиликтөө кызматкерлери тарабынан эгерде коррупциялык фактылар жасалган болсо, тиешеси бар адамдар кылмыш жаза кодексине ылайык жоопкерчиликке тартылып, соттолгон адамга өмүр бою белгилүү бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлөөгө тыюу салынып, күнөөлүү кишиге карата эркинен ажыратуу түрүндө милдеттүү түрдө жаза берилип, мамлекеттин бюджетине келтирилген зыяндын ордун толук толтурууга тийиш болору эскертилди. Таластын Бакаята районунун Боотерек айылында жалпы аянты 16,5 гектар жер арзан баада мыйзамсыз сатылганы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан мыйзамсыз берилип кеткен жерлер боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүнүн алкагында Боотерек айылында Талас балык чарба мамлекеттик ишканасына тийиштүү жалпы аянты 16,5 гектар көлмө соттун чечими менен аукцион аркылуу мыйзамсыз сатылганы аныкталды. Аукционду уюштуруу жана көлмөнү иштерине шектүү катары Бакаята райондук сот аткаруучусу, райондун салык башчысы жана көлмөнү мыйзамсыз сатып алган ишкер кармалды. Алар өз кызыкчылыктары үчүн көлмөнү 874,500 сомго арзан баалап, мыйзамсыз сатып жиберишкен. Иликтөө иштерин жөнгө салуу максатында шектүүлөр Талас облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына 1 айга камакка алынды. Таласта турак жай курууга мыйзамсыз берилген жерди мыйзамдаштыруу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында Бакаята районунун айрым жооптуу кызмат адамдары тарабынан 2009-2024 жылдар аралыгында акчалай сыйакы үчүн 163 бирдик айыл чарба багытындагы трансформацияланбаган жалпы аянты 96 гектарга чукул жер жеке менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталды. Факт боюнча Бакаята айыл жер маселелери боюнча адиси кармалып, Талас шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бул арада Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы пара алуу фактысы менен кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирет. Атайын кызмат сот органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүүнүн жүрүшүндө Ленин райондук сотунун судьясы тарабынан пара алуу фактысы аныкталып, ал ортомчу болгон адвокат аркылуу каралып жаткан жарандык иш боюнча оң чечим кабыл алгандыгы үчүн пара түрүндө $22,000 суммасында акча каражатын алган. Мындан улам башкы прокурор тарабынан Ленин райондук сотунун судьясына жана адвокатка карата кылмыш жаза кодексинен жооптуу кызмат адамы тарабынан ири өлчөмдө пара алуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында коррупциялык схеманын бардык катышуучулары күнөөсүн мойнуна алган. Мамлекеттик сатып алуулардагы коррупциялык фактылар боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирет. Маалыматка ылайык, шаардык прокуратура тарабынан мамлекеттик сатып алуулардагы коррупциялык байланыштар аныкталган. Тагыраагы Бишкек мэриясынын билим берүү департаментинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча башкы адиси, курсташы жергиликтүү жоопкерчилиги чектелген коомунун директору менен туруктуу коррупциялык схема түзгөн. 2023-2024 жылдар аралыгында сөз болуп жаткан ЖЧК 73 сатып алуунун ичинен 35 тендерде жеңүүчү болуп табылып, келишим түзүлгөн. Атаандаштыкты жасалма түрдө камсыздоо максатында бардык тендерлерге формалдуу түрдө компаниянын директорунун келини катышып келгендиги, бирок ал 2023 жылы салык каттоосун жоюу боюнча арыз бергендиги такталган. Мындан тышкары ЖЧК түзгөн 2 келишимде баалар 246 миллион сомго жогорулатылгандыгы, ошондой эле уюм жалпы 1,5 миллион сомдук салык төлөбөгөндүгү аныкталган. Фактылар боюнча мэриянын билим берүү департаментинин кызматкерлерине карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Араван райондук сотунун судьясы тарабынан кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык жана атайлап сот адилеттигине жатпаган чечим чыгаруу фактысы аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Маалыматка караганда, Араван райондук сотунун судьясы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, жеке кызыкчылыгын көздөп, жергиликтүү тургундун райондун аймагында жайгашкан жер тилкесине менчик укугун таанып, билип туруп, адилетсиз чечим чыгарган. Ошол эле учурда бул чечим 2023 жылы сот
сот отуруму учурунда каза болгон күбөнүн көрсөтмөлөрүнүн негизинде чыгарылган. Мындан тышкары сот отурумунун протоколуна ылайык процесске катышпаган 2 күбө дагы суралгандыгы белгиленген. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө көрсөтүлгөн адамдар соттук отурумдарга такыр катышпагандыгы жана каралып жаткан иштин жагдайлары боюнча судья эч кандай көрсөтмө бербегендиги аныкталган. Ошентип 13 февралда судьялар кеңеши мыйзам бузган судьяны кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берген. Ага кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык жана атайлап адилетсиз чечим чыгаруу беренелери менен айып тагылып УКМКнын тергөө абагына камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаарынын Ленин райондук соттук аткаруучулар кызматынын айрым кызматкерлери тарабынан уюштурулган туруктуу коррупциялык схеманы аныктап бөгөт койду. Атайын кызмат маалымдагандай, 2 сот аткаруучу жеке кызыкчылыктарын көздөп, мыйзамсыз кирешелерди алуу максатында өздөрүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жатып, жарандардан опузалап акча талап кылуу жана аны алуу үчүн ар кандай шарттарды түзгөн. Тактап айтканда, жарандык талаш тартыштарды кароонун жыйынтыгы боюнча сот чечими адатта тараптардын биринин пайдасына чыгарылат жана сот аткаруучулар анын кызыкчылыгы үчүн белгилүү бир аракеттерди жасоого милдеттүү. Бирок шектүүлөр бул процессти создуктуруп, аларга мыйзамсыз акчалай сыйлык бермейинче өздөрүнүн функционалдык милдеттерин аткарган эмес. 18 февралда козголгон кылмыш ишинин алкагында сөз болуп жаткан сот аткаруучулар кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесинде каралган кылмышка шектелип, УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин билим берүү ишмердүүлүгүндөгү коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызмат билим берүү тармагындагы коррупцияга каршы иш-чараларды ишке ашыруунун алкагында өткөрүлгөн текшерүүнүн жүрүшүндө окуу жайдын айрым мугалимдери өлкөнүн чегинен тышкары жүргөн чет өлкөлүк студенттерге акчалай сыйлык үчүн экзамендик журналдарына жана башка тийиштүү кагаздарга бааларды коюп берген. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 346 беренеси менен кылмыш иши козголду. Учурда окуу жайдын 2 окутуучусунан эч жака чыкпоо боюнча колго алынып, ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Талас облусунда мыйзамсыз менчиктештирилген жер тилкелер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирет. Тактап айтканда, Талас шаарындагы облустук тиш дарылоо бейтапканасына таандык болгон жер тилке кампа курулмалары жана ошондой эле Манас районунун Семетей айыл өкмөтүндөгү 27 сотка жер тилке мыйзамсыз жеке менчикке өтүп кеткендиги аныкталган. Прокуратура органдары тарабынан көрүлгөн чаралардын негизинде жалпы 11 миллион 366 миң сомдук жер жана курулмалар муниципалдык менчикке өттү. Кара Суу райондук администрациясы менен биргеликте 10 сотка жер тилке мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда 2004-жылы Кара Суу шаарынын райондук мамлекеттик администрациясынын аймагында жайгашкан 10 сотка жер тилкени жеке менчикке чыгарууга айрым кызмат адамдары көмөк көрсөткөндүгү аныкталган. Жеке менчикке өткөндөн кийин бул аймакка жеке адамдар тарабынан коомдук тамактануучу жай курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп жатат. Тергөө ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча жогоруда көрсөтүлгөн жер курулушу менен бирге мамлекеттин эсебине кайтарылды. Атка минерлердин атын жамынып WhatsApp аркылуу элди алдап акча тапкан киши кармалды. Ички иштер министрлиги маалымдагандай, милиция тарабынан WhatsApp мессенджер аркылуу жогорку кызматта иштеген адамдардын атынан жарандарга SMS билдирүү жөнөтүп, акча каражаттарын алып жүргөн жаран аныкталган. Факт боюнча алдамчылык беренеси менен иш козголду. Тергөөнүн жүрүшүндө милиция кызматкерлери SMS билдирүү жөнөтүлгөн абоненттик номерлерди жана телефондорду тапкан. Жыйынтыгында шектүү катары 19 жаштагы жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилген. Анын үйүн тинтүү учурунда банктык карталар, уюлдук операторлордун сим-карталары, чет өлкөлөрдүн сим-карталары, микро-сим-карталар, ноутбук, планшеттер, уюлдук телефондор табылган. Сокулук айыл аймагынын жергиликтүү кеңешинин төрагасы адам уурдоо, кыйноого жана мыйзамсыз курал-жарак сатууга шектелип кармалганын Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга жергиликтүү тургун анын мурунку күйөөсү үйүнөн алып кетип, аны Сокулук айылынын сыртына алып чыгып, денесине залал келтиргендиги тууралуу арыз менен кайрылган. Анын айтымында окуя болгон учурда унаада чоочун аялда болгон. Ушундай эле арыз менен унадагы аялда шектүүгө карата чара көрүү жөнүндө жана анын дагы денесине
кишилерге залал келтиргендиги тууралуу арыз менен кайрылган. Факт Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнө катталып, кылмыш жаза кодексинин кыйноо жана адам уурдоо беренелери боюнча кылмыштардын негизинде иш козголгон. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүүнүн жашаган жери аныкталып, ал Сокулук айылынын Сары Өзөн айыл округунун жергиликтүү кеңешинин 38 жаштагы төрагасы экендиги аныкталып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө шектүүнүн үйүнөн мыйзамсыз сакталган ок атуучу куралдар да табылган. Баткенде чек арадагы турак үй аркылуу мыйзамсыз мал өткөргөн жара аңгармалды. Бул тууралуу президенттин Баткен облусундагы өкүлчүлүгү билдирүү таратты. Маалыматка ылайык, чек арачылар менен укук коргоо органдарынын кызматкерлери биргеликте Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылынын 2 тургуну ири мүйүздүү малды Тажикстандын аймагына өткөрүп жаткан жеринен кармалган. Текшерүү жана тактоо учурунда үйдүн ээси шериги менен 2 баш бодо малды кошуна мамлекетке өткөрүүгө жетишкенин, дагы 7 баш малды өткөргөнгө аракет кылгандыгы аныкталган. Ош шаарында милиция кызматкерине пара сунуштап, акча каражатын берген жаран кармалып, ага карата пара берүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлиги билдиргендей, Ош шаарынын тургуну кылмыш иши боюнча кармалган адамдын бөгөт коюу чарасын жеңилдетүү үчүн милиция кызматкерине пара сунуштап жатканы аныкталган. Мындан улам милиция ал жаранга карата кылмыш жаза кодексинин пара берүү беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Милиция тергөө иштерин жүргүзүп, Ош шаарынын 37 жаштагы тургуну тартип сакчыларга 870 миң сом пара берген жеринен кармалды. Коррупцияның тамыры қаншалық кеңейіп жайылған екен. Мына мамлекетте мындай чоң өлчөмдөгү акчага алдаганда болмош. Коррупция менен айырышкан күрөш уланып жатат.